Акыркы мезгилде Кыргызстанда аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулук күн сайын өсүүдө. Укук коргоочулардын айтымында мындай учурларга өзгөчө майыптыгы бар аялдар жана кыздар кабылышат. Көбүнчө алар өз укуктарын билбегендиктен, алсыздыктан, көз карандылыктан жана дискриминациядан улам зордук зомбулукка дуушар болушат. Бүгүн мына ушул маселенин алкагында Борбор калаада майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын укуктарын коргоого арналган пресс-кафе уюштурулду. Иш-чара эл аралык майыптыгы бар адамдардын күнүнүн алдында аялдарга жана кыздарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк активдүү аракет кампаниясынын алкагында өткөрүлдү. Максаты аялдар менен кыздарга болгон зордук зомбулуктун деңгээлин азайтууга көмөк көрсөтүү. Негизи эмгек министрлиги жанагы акыйкатчы тарабынан социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулду. Бул жерде жарандык активисттер, гендердик эксперттер, майыптыгы бар адамдар жана ошондой эле алардын укугун коргоо боюнча иш алып барган уюмдардын баарын чогултуп, албетте журналисттер силерди дагы чогултуп, бул теманы илгерилетүү, бул тема боюнча кандай жакшы өзгөртүүлөрдү киргизсе болот жана ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында майыптыгы бар аялдардын да кыздардын укугун коргоо боюнча кандай макалаларды туура чагылдыруу жөнүндө жакшы маалымат берүү жаатында иштеп жатабыз. Тажрыйба алмашуу, ошондой эле бул өзү майыптыгы бар аялдарды, кыздарды жана баарын чогултуп, алардын өздөрүнөн интервью алуу аркылуу биз бул теманы да жакшы жалпы коомчулукка көрсөтө алабыз да. Жыл өткөн сайын аялдар арасында жакындарынын басмырлоосуна кабылды же болбосо жолдошунун колунан зомбулук менен каза тапты деген маалыматтар байма-бай катталууда. Мындай үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси социалдык тармактарда, коомчулукта катуу талкууланып, бийлик өкүлдөрү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолдорун иштеп чыгып, жазалар катаалданткан. Бул абдан маанилүү иш-чара, бүгүнкү иш-чара. Анткени баарыбыз билебиз, майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын зомбулуксуз жашоого болгон укугу, чакырыктар жана мүмкүнчүлүктөр. Бул абдан бүгүнкү иш-чара абдан маанилүү. Анда силер баарыбыз билебиз. Зомбулук кергесте биз билбей калабыз ал жөнүндө. Майыптыгы бар адамдар, кандай айтсам, абдан мындай назик, абдан мындай орусча айтканда чувствительный болот да. Ошондуктан биз мындай особое отношение жасашыбыз керек да. Баарын сурап, этика жагынан да карап, мыйзамга ылайык мындай жулкунбай, абдан этикалык суроолорду берип, ушунун баарын билип, изилдеп, бүт баарын жарандарга, биздин аялдарга, кыздарга жакшынакай тең мамиле жасашыбыз керек да, деп ойлойм. Анан могу президент тарабынан август айында ал деген жаңы мыйзам, ошо мыйзамга ылайык жакшынакай жаңы маселелер, жаңы суроолор кирилген. Мисалы үчүн, перевести. Орусча. На русском я могу сказать. В этом августе, 8 августа 2025 года, президентом нашей страны Садыром Нуркожоевичем Джапаровым был подписан новый закон, касающийся лиц с инвалидностью. Этот закон очень прогрессивен по своей части. Ички иштер министрлигинин 9 айдагы жыйынтыгына ылайык 12 миңден ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Анын 96%-ын жабырланган аялдар түзөт. Укук коргоочулардын билдирүүсүндө соңку кездери психологиялык же болбосо экономикалык зомбулукка, зордуктоого кабылып, жардам сурап кайрылган кыз келиндер көбөйгөн. Өкүнүчтүүсү айрымдары атасы, агалары же болбосо жакындары тарабынан жасалган учурлар да жок эмес. Өзүнүн эле тууган байкеси же атасы болгон зомбулуктар болгон учурлар болуп атат. Ошондуктан анан 2,5% бир жаш жетелек өспүрүм балдар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз азыркы учурда эң приоритеттүү 2 багыт кылдык. Маалымдоо, түшүндүрүү жумуштары. Экинчиден атайын алдын алуу иши, спецпрофилактика өткөрүү. То есть мисалы убактылуу коргоо бердик, ошону түздөн-түз көзөмөл кылып, анан балким шарттарын бузса, жоопкерчиликке тартканга шарт бар. Ошондуктан быйыл мисалы ошол жагынан мисалы убактылуу коргоодун бузуу боюнча саны көбөйдү. Мисалы тиги жылы салыштырмалуу
60 протокол түзүлсө, быйыл 200дөн ашык протокол түзүлүп атат. Дегенменен зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча ар кандай чаралар көрүлгөнүнө карабастан, аялдарга карата зордук зомбулуктун жана катаал мамиленин ачыктан ачык фактылары дагы эле уланууда. Зомбулук балдардын тагдырына балта чабат, алардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасир тийгизгенден сырткары, зомбулук балдардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Мындан улам мындай учурларды жашырбай ачык айтып, коомчулукка алып чыгуу менен алдын алуу зарылдыгы айтылууда. Буларды дагы сиздер дагы ар дайым бат-бат чагылдырып турушуңуздар керек да. Эмне дегенде азыркы күндө болсо майыптыгы бар аялдарга жана кыздарга зомбулук көрсөтсө, бул абдан эме оор жасалуу болуп атпайбы? Ушуну баардык Кыргызстанда жашап аткан адамдар билиши керек жана ошол үчүн карманыш да керек да. Ал эми майыптыгы бар аялдар жана майыптыгы бар кыздар булар эчтекеге түшүнбөйт, зордуктап койсок деле боло берет деген болбош керек да. Белгилей кетсек, 25-ноябрда Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы өнөктүк башталган. Жыл сайын жүргүзүлүүчү бул глобалдык акция эл аралык аялдарга карата зордук зомбулуктун баардык түрлөрүн жоюу күнү башталып, 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүнө чейин улантылат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.